Максатбек Мейрамбаевич, сурооңуз барбы? Айтсаңыз, сиздерде ошол мыйзамды мындай өзгөртүү боюнча комиссия бар дедиңиздер да. Кадыров Жакшылыктын сиздерге берген арызы боюнча, ушул көрөө боюнча берилген арызы боюнча эмне деп карап жатасыздар? Бизге келген арыз боюнча биз арызга жооп беребиз мыйзамдардын негизинде. Эгерде сиздерде сунуш болсо, алмаса эле бул жумушчу топто каралат. Сиздердин арызыңыздар жогорку биздин ошол мыйзамдардын аткарышы боюнча бергенсиздер, биз ошол үчүн мыйзам негизинде гана жооп бергенбиз. Азыркы сунушту сиз бул жерден айтып жатасыз, что альтернативный маселе киргизсе болобу деп. Киргизсе болот. Аны ошол биз жумушчу топко алып чыгып, анан жогорку кеңешке алып чыгышыбыз керек. Дагы сурооңуз барбы, Максат? Бар. Азыр 6 партия жогорку кеңеште отурат деп айттыңыздар да. Мүмкүнчүлүгү майыптуулугу бар жарандардан канча отурат? Партиянын тизмеде. Бүгүнкү күндө майыптуу депутаттардан жок. Мен дагы бир жолу кайталайм. Себеби азыркы парламентте мисалы үчүн депутат болуш үчүн ар бир жаран өзү добуш чогултуш керек. Бул жерде ар бир добуш. Эгерде майыптуу списокто болгон күндө дагы ал жеке өзү барган убакта дагы добуш чогулта албаса, ал депутат боло албайт. Мына азыркы күндө Бекешев бар бир мандаттууда. Канча кишилердин алдында өзүнүн баягы ишмердүүлүгү менен депутат болуп келип отурат. Дагы сурооңуз барбы? Айтсаңыз, ошол 3 март 2021 жылдагы Конституциялык палатанын чечиминде ошол коюлган чектөө негиздүү жана калктын жалпы санына өлчөмдөш болуш керек деген пикирди мындай жүйөнү келтирген да мыйзамда. Ошо 100 000 сом негиздүү жана өлчөмдөш экендигин жөнүндө документтериңиздер, изилдөөңүздөр барбы? 100 000 сом боюнча бул жерде ал 100 000 башкача да өзгөрүп калсын, бүгүнкү күндө бүгүн расчетный показатель 100 сом, ошол үчүн 100 000 болуп турат да. Ал маселени жогорку кеңеш чечкен. Бул бардыгы эле башка дагы ушуга шайкеш келген мыйзамдардын негизинде, мисалы үчүн баягы штрафтар салынат, башка маселелер ошолордо бар да колдонуп жүрүүчү өлчөм да орточо бүгүнкү күндө. Ошого байланыштуу болот. Ал эгерде өзгөрсө сумма дагы көбөйөт, азайса дагы азаят деген маселе да. Айтсаңыз, шайлоону уюштурууда шайлоо үчүн барган адамдарга өзүнчө мындай башка жарандардан мындай башкачараак шарт түзүлөбү шайлоо участкасында? Бардык жарандарга бизде шайлоо бирдей түзүлөт. Экинчиден, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн алардын ошол келип добуш берүүсүнө, алардын ошол жерде материалдары таанышканына башкага толук шарт түзүлүп берилет. Бул боюнча атайын бизде жумушчу топ иштейт. Ошол жумушчу топтун мүчөлөрү болуп, биздин ушул бүгүнкү күндө жоопкерчилиги чектелген уюмдардын мүчөлөрү бар. Бизде ар бир участок боюнча ар биринде ошол жерде ошол шарттар түзүлгөнбү жок боюнча биз өкмөттүн алдында, жогорку кеңештин алдына билдирүү берип турабыз. Ошондо өзгөчө мындай финансылык ашыкча каражат жана өзгөчө күч сарпталат экен да ошону уюштуруш үчүн, Ооба, мамлекет кошумча акча карат ар бирине. Ошол жергиликтүү бийликтер ошонун баарын чечкенге өздөрүнүн каражаттары менен ошонун баарын чечишет. Ошондой эле шайлоого катышкан биздин партиялар, ошол талапкерлер бардыгы өзүңүздөрдүн баягы бирөөнүн тилинде өздөрүнүн жарандык жарнамаларын да чыгарышат. Эсептүү ар бирине жеткенге. Бул адамдардын шайлоого болгон укугунда ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көрүлүп аткан иш экен да. Ошого шайланууда дагы ушундай бир өзгөчөлүктөр коюп койсо болобу мыйзамда? Эми бунун эки жагы бар да. Аларга бардыгына койсоң андан жөн жарандар да чыгат да, эмнеге мындай депчи. Бул эми талап бар бир жаранга бирдей болуш керек да, шайлоодочу. Экинчи маселе, алардын мүмкүнчүлүгү жетпей жаткан жерлерге шарттар түзүлүп жатат толук элечи. Бүгүнкү күндө мыйзамда атайын ошол көрсөтүлүп жатат. Бир мандаттуу округтар боюнча айтып жатпайм, бул жаңы киргизилген мыйзамдагы нерсе. Ал маселелер ошондо мисалы үчүн камтылбай калышы мүмкүн. Бирок бул баягы дискриминация дегенге жатпайт да.
нерсени кайра ошол ишти жакшыртуу маселесинде кайрадан парламентке алып чыкса болот да. Суроом жок башка. Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Суроом жок. Рахмат. Сурооңуздар жокпу? Бериңиз. Искандер Торобаевич, сиз азыр өзүңүз тараптарды уктуңуз, ар кандай ойлор айтылып жатат. Анан кийин межведомстволук жумушчу топто иштеп жатат деп атасыз. Эгерде кайрылуучу тарап кайрылбаса дагы баягы альтернативдик ыкма боюнча сиздин өзүңүздүн оюңузду айтып бере аласызбы? Кандай альтернативдик ыкманы киргизсе болот? Жана негизи эле дүйнөлүк практикада ден соолугу чектелген адамдарга кандай мамлекет тарабынан бир кандайдыр бир скидкалары, льготалары бар деп ойлойсуз? Ошону айтып бересизби? Дүйнөлүк практикада почти жок экен да. Биз көп жердикин атайын карап чыктык. Ушул арыз түшкөндөн кийинчи бизде көп жерде аябай чоң лозунг, демократия башка дейт, но бирок шайлоо шартында бир дагы бир мамлекетте кошумча бир жеңилдиктер жок да бул боюнчачы. Биздин мыйзамдарда бул толук бар, ошол үчүн биз айтып жатабыз, биздин мыйзамдарда намного гуманный башка мамлекеттерге карагандачы. Бирок азыркы сиз айткандагы маселеде биз эми өзүбүзчө мамлекет, өзүбүз бул маселени дагы карап чыксак болот. Мен ошол координациялык биздин жумушчу топтун мүчөсү катарында бул маселе боюнча ойду мен ойлойм коллегалардын алдына коём. Сурооңуз жокпу? Менде суроо бар сизге. Сиз айтып кеттиңиз, бул шайлоо күрөөсү бул деген жанакы шайлоо процессин иреттөөгө бакытталган бир ыкма депчи, өзүңүз айтып кеттиңиз. Ушул шайлоо күрөөсү толугу менен аткарабы ошол максатты? Сиздин оюңуз боюнча? Менин оюм боюнча бул максатты аткарып жатат. Себеби баягы шайлоо башында эми баягы биздин кыргызча айтканда шайлоо максатында кээ бир айрыкча мына бир мандаттык округда тууган урук башка деп 30-40 кишини койдуруп алат да бирөөчү. Ал башкаларга ошо шартта бул жерден моундай кишилер чыкты, бизде эми баары билет да, уруусун билет, досун билет, тууганын билет дегендейчи. Башкаларга жолтоо болот. Шайлоо башталган күнү анан алар ала баштайт бирденчи. Шайлоо регистрация бүткөн күндөн кийин уже башка регистрация болбойт. Болду бюллетень дегенден кайрадан бул бир кыйла киши алып салат да. Ал кишилер алып салгандан кийин биз ошол жерде кайрадан бюллетень жасап атабыз. Кайрадан болсо ручной барып бюллетенден ошо фамилияларды чийдирип атабыз башка. Канча эмгек кетип атат. Экинчи жагы биз азыр ошол эгерде шайлоо регистрация бүткөн күндөн баштап булар мандатын талапкерлигин алып койсо 100 000 сом кайтарылбайт деген жери бар да. Ошол 100 000 сомду ойлоп салган киши дагы уже ойлонуп, менин акчам кайтпайт экен депчи. Бүгүн биз күрөө койбосок, алар жазып койду бир кагаз арызды. Регистрациядан өттү, кийин алып койду. Эч кандай маселе жок. Но бирок баягы шайлоонун көп тоскоолдуктар тосуп жүргөн да. Ушул максатта гана киргизилген маселе. Экинчи маселе мына жергиликтүү кеңешти алсак, жергиликтүү кеңеште 1000 сом эле коюлган да акча. Бирок биз мына бир жылда шайлоо өткөндөн кийин бизде 35 000 40 000 киши катышат. Андан болгону 500 депутат болот. Калгандын баарынын акчасын кайрадан биз кайтарып жүрөбүз да. Казначейство башка боюнча. Бирок бул шарт ошо 1000 сом болсо дагы айыл жерде ошол баягы иреттөөгө жардам берген шарт. Ошончолук канча жумуш көбөйгөндө карабастан, бирок ушул шарттын калгандыгы бир кыйла иреттеп жатат да. Жанак 1000 сомду иреттейт го деген. Эми адам баласы ушундай экен да, ал маселе боюнча биз дагы көп спор болуп жүрөт. Мейли, башкача негизи бул башынан эми өзүңүз айтып атасыз, жогорку кеңеш мыйзам чыгарса ошого ылайык иштейбиз депчи. Бирок эми сиздер борбор шайлоо комиссиясы болгондон кийин ошол мыйзам чыгарылып атканда мындай оюңар айтылат, өзүңөрдүн немеңер айтылат да, силер ошо шайлоо боюнча иштеп атканыңардан кийинчи. Эмне себептен сиздин оюңуз боюнча башка ыкмалар колдонулбайт деген сөз? Ушул эле ыкмага токтогонбуз да, ушул эле жолго. Башка альтернативдүү немелер болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Негизинен ал ошол процессти бузуп коебу же бузбайбы деген сөз. Негизинен бул баягы ведомстволук аралык
жумушчу топ атайын түзүлгөндүгүнүн себеби биз кечеги шайлоо убагындагы мыйзамды колдонуп кандай ошо мыйзамды пробелдер болуп калды, кайсы жерлер туура эмес, ошо маселелерди талкуу иретинде жасалган жумушчу топ да. Ошол үчүн айтып атпайм, биз биринчиден бир мандаттуу биринчи жолу кирип жатат бизде. Бир мандаттууга күрөө дагы биринчи жолу коюлду. Бүгүн бир маселе чыкты. Бул маселени биз кийинки парламентке талкууга койсок болот да. А бирок бүгүн бул мыйзамга каршы деген нерсеге биз каршыбыз да. Бул мыйзамга туура келген шартта кабыл алынган мыйзам. Башка ыкмаларын пайдаланса толук болот. Башка ыкмаларды пайдаланса болот. Бизде башка, мисалы үчүн азыр күндө финансылык көзөмөл боюнча дагы көп маселелер киргизилип, азыр бир хел ачыктыкка чыгып жатат. Өзүңүздөргө жашырын эмес, баарыбыз билебиз, шайлоодо айрыкча аябай сырттан акча колдончу биздечи, башка болчу. Бүгүнкү күндө ар бир талапкер, жеке талапкер дагы өзүнүн эсебин ачат. Биздин борбор шайлообузда. Ошол күнү анын биздин сайтта ачык личный кабинети болот. Бүгүн 100 сом иштетеби, 500 сом иштетеби, ошону через өзүнүн эсеби аркылуу жөнөтөт, башка деп ошондой шарттарды киргиздик да. Бир кыйла бул дагы биздин баягы талапкерлерге жоопкерчиликти, экинчиден эл дагы аны көрүп турганга шарт болуп атпайбы. Эми сиз айткандын баардыгын толук киргизсек болот, бул маселени карап парламентте талкууга чыгарсак болот. Рахмат, отуруңуз.